Бүтін Кыргызстан Мадумаров, урматтуу кесиптештер. Күн тартиби боюнча, мен бүгүнкү күн тартипке кошумча бир маселе. Бул февралда убакытта жетпей калды, кезекте келбей калды. Кыргыз Республикасындагы адам укугунун сакталышынын абалы жөнүндөгү маселе. Анан жанакы массалык маалымат каражаттарындагы көйгөйлүү маселелер деп тегерек столдогу өткөн, комитеттен да каралган. Ошондуктан материалдын баары даяр. Ошону күн тартибине киргизип койсок бүгүн. Себеби бул февралда кабыл алабыз деп, февралда күн тартибине киргиздик эле. Ошону добушка коюп, күн тартибине киргизип койсок, бүгүн карап тийиштүү токтомду кабыл алып койсок, токтомдун долбоору даяр, таратылган. Эске алынсын. Рахмат. 4-чү микрофон. Assalamu alaikum. Иман Нуру, Нуржит Кадырбеков. Урматтуу төрага, Союздун учурунда бир кылмыш жаза кодексинде бир статья бар болчу да, кызыл кулактык деген, спекуляция дегенчи. Эми азыркы бул заманда ал актуалдуу эмес, бирок ушул күндөр актуалдуу болуп атат. Эмне себептен дегенде, айрым азык-түлүктөрдүн баасы кескин көтөрүлдү. Анткени ажиотаж, бул өлкө сатпай калыптыр, бул өлкө экспортко тыюу салып коюптур деп эле, анан кийин сатып алгандар көбөйдү да. Жана келемешке окшопчу, кумурска окшоп ашыкча эле сатып алып, анан кымбаттаганда сатабыз деген ниет менен. Мына ушунун айынан бир топ товарлар дефицит болот. Өзгөчө бир дүкөндөргө экинчи дүкөндөр кардалып атыптыр азыр. Бизнесмендер керегинен ашыкча топтоп алып, ушу баанын көтөрүлүшүн күтүп атышат да. Ушуга тиешелүү структуралар кам көрсүн, чара көрсүн, болбосо элибиз ызы чуудан бир топ эле кыйналып атат азыр. Бир маселе, экинчи өткөндө бир маселени көтөрдүм эле. Контракттарды билим берүү мекемелеринде доллар менен түзөт дагы акчаны сом менен алат деп. Азыр ушул маселенин чечилиши жөнүндө мага билим берүү министрлиги такыр кабар берген жок, протокол тапшырма кетсе дагы. Азыркыга чейин кайрылып атышат. Анткени доллардын кунунун өскөнүн көрүп атасыз. Ушул маселе үчүнчү ишкерлер абдан кыйналып атат чындыгында. Анткени ушундай заманда билесиз, кризисте көп товарлар өтпөй калат. Өзгөчө мына мебель жасагандар, анча-мынча өндүрүштөгүлөр, бирок өздөрү турган аянтчылар үчүн аренданы төлөп атышат. Эми ушулардын дагы ал акыбалын ойлоп коелу, анткени бизнесмендер болбосо, ишкерлер болбосо азыр акыбалыбыз кыйын эле болот. Жумуш ордундар түзгөндөр ошолор. Ушундай учурларда ишкерлерге да жардам берүү жагын протокол тапшырма иретинде өкмөткө берип койсок жакшы болот эле. Бери Далмаз Акунжанович турач, кулаңызга күмүс сыр катары кабыл алып койсоңуз абдан жакшы болот эле. Чоң рахмат. Сырттагы биздин Россиядагы мигранттарга азыркы Россия Украина согушта абдан чоң таасирин тийгизип атат, кечпети тийип атат. 100 миллионга жакын мигранттар Россияда бар деп атабыз. Азыр көптөгөн ишкана жабылып, ошолордун көпчүлүгү мекенибизге кайтабыз деп турушат. Бизде Кыргызстандын өзү 100 миңге жакын жумушсуз адамдар бар. Алар келсе, бизге жумушсуздар көбөйүп, баары көчөгө чыгып кетиши мүмкүн. Ошондуктан менин сунушум, урматтуу төрага, биздин эл аралык иштер комитетине протокол тапшырма берсеңиз, булар токтом даярдаса, биздин сырттагы элчилерге, Америкага, Европадагы, Япония, Южный Корея, Араб өлкөлөрүндөгү элчилерге алар милдеттүү түрдө жумушчу орун квотаны чечип келсин. Бул нормалдуу нерсе. Бизде убагында мына Турцияда да ушундай кыйналганда сыртта мигранттар көтөрүп кеткен. Биздин жаш балдар таланттуу, акылдуу, билимдүү. Ошол бир өлкөнү карабай, алар башка альтернатив өлкөгө чыгып, жумуш менен камсыз болуп, коопсуз болуп, көп акча таап биздин экономикага салым кошот деп ишенем. Ошондуктан урматтуу төрага тапшырма берип коюңуз, ушул биздин комитет токтом алып келсин, биз бияктан билеттүү тапшырма берели. Рахмат. 5-чи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров, азыркы айтылган ой боюнча да Талант Турдунович, биз тийиштүү комитетке, жанакы конституциялык сот реформасы комитетине бир эмес 2 жолу кайрылдык. Аларда мындай бир жүйөлүү себептер менен, туурабы? Жүйөлүү себептер менен отурум болбой калды, бирок биз ошол токтомдун долбоору менен таанышып көрүп, алар эч кандай бир каршы пикир жок. Каршы пикир жок, аларда ошо биздин комитет даярдаган корутундунун негизинде токтомду кабыл алууга эч кандай каршылык жок алар тараптан. Эми күндөн күнгө бул маселе аябай курчуп баратат. Ал жерде токтомдо ушундай тапшырмалар бар аткаруу бийлигине. Массалык маалымат каражаттарынын азыркы абалы боюнча, жалган маалыматтарды таратуу боюнча, мына Россия Федерациясында башка өлкөлөрдө кандай чечимдер кабыл алынып атканын көрүп атабыз да биз. Ошону дагы талкуулоо жолу менен эртерээк биз кабыл алып койгон болсок, менимче ал артык баштык кылбайт. Бул токтом
Биз тапшырманы беребиз. Конституцияга жана мыйзамдарга ылайык тапшырманы берип атабыз биз аткаруу бийлигине. Комитеттин төрагасынын орун басары бар. Эгерде расмий түрдө стенограмма үчүн десеңиздер, чыгып айтып койсун, комитеттин корутундусу боюнча бизге каршылык жок. Рахмат.